Хайтек стилинде ушул мен артымда турган ички ремонттору дизайнерский болгон үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Баасы $165,000 сүйлөшүү жолдору бар. Суу свети тартылып келинген, ремонту дагы бардыгы свежий туугандар. Жаңы бүткөн үй. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Ак Ордо 2 конушу. Бул тареке келүү үчүн сиздер Иса Акунбаев көчөсү менен Тагай би көчөсүнүн кесилишинен күнбатышты көздөй Иса Акунбаев менен келесиздер. Бир аз жүрсөңүздөр сол тарапка Көк Жайык көчөсүнө буруласыздар. Көк Жайыкка бурулуп эле бир аз жүрсөңүздөр Нур деген магазин бар. Ошонун жанынан эле ушул биз турган Нур көчөсүнө киресиздер. Так дареги Нур көчөсү 23 дарек болуп калат. Таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан, жеринин узун туурасы 16га 24. Анан үйдүн размери болсо 12ге 14 болуп, ушул хайтек стилинде түшкөн үй туугандар. Көчө тарабы Кенен көчөсү, анан ар бир столбада жарыктандыруулар орнотулган. Анан интернет чогулгалары дагы бардыгы тартылып келинген туугандар. Үйгө келе турган болсо, көчө тарабы ушундай пескоблок менен тосулуп, дарбаза, калиткалары бардыгы орнотулган. Кыскасын айтканда бардык документтери так таза. Кире бериш жайы ушул жер. Воротадан киргенде эле 1-2 унааны кенен баткырсаңыздар болот. Анан бул жагында ошол жашылдандыруу аянтчага калтырылган орундук туугандар. Анан бул бурчта сыртка жатканасы дагы жайгашкан. Ушул жүрүңүздөр, эми бир катар үйгө келели. Ушул 12ге 14 болуп түшкөн үй. Сырты ушундай траверти менен кооздолгон туугандар. Анан үйдүн ичине кире турган жайы мынакей бирон эшикте туугандар. Көрдүңүздөр. Кире бериш ушул пут чечме жайын кафел кылып койгон, андан ары үйдүн бардык полдору ламинаттан. Бул тарабында ушул бой күзгүсү турат. Киргенде эле бул жакта оң тарапта биринчи эшиги. Кухня бөлмөсү көрдүңүздөр, мынакей. Анан баягы 3 слой эме, айнеги 3 слой экен да, бул жагында 3 слой жылуулукту жакшы кармайт дейт туугандар. Пятикамерный деп коет экен, ушундай экен. Анан бул жерде чай иче турган столдары, холодильниги, микроволновкасы, раковинасы бардыгы коюлган. Кыскасын айтканда жаңы бүткөн свежий ремонттогу үй. Бул тарабы холл экен туугандар. ТВ зонасы, мынакей. ТВ зонасы өтө сонун дизайнерский жасалган үй. Бул тарабы кенен болгон ушул зал бөлмөсү. Бул тарабынан ушул үйдүн астына террасага чыксаңыздар дагы болот туугандар. Бул тарабынан ушул эшиги коюлган. Анан бардык жылытуу батарейкалары орнотулуп, потолоктору бийик. Анан ар бир комнатага ушундай вытяжкасы дагы коюлуптур. Андан ары бул тарабы мынакей детский бөлмөсү. Анан бул тарабында ТВ зонасы дагы бар. Терезеси кенен болуп, ушул пластик терезе коюлган. Мынакей бул тарапта дагы вытяжкасы коюлган туугандар. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсин номер опцияда турат. Анан бул тарабынан сыртка чыксаңыздар дагы болот экен. Негизи мынакей. Үйдүн артына чыккан, үйдүн артынан дагы бул тарабынан да 1-1,5 метрде аралык бар. Негизи үйдөн 2-2,5 метрде аралык. Бул жагында топкасы жайгашкан, кааласаңыздар электр энергиясы менен же болбосо көмүр менен жылытсаңыздар болот. Анан бул жакта жуунуучу бөлмөсү, азыркы учурда ваннасы, анан ажатканасы менен раковинанын орду бар, бардык турбалары тартылып киринген. Анан кудай буйрса аларды дагы коюп коебуз. Анан бул жагы ушул холлдон эле, бул тарапта 2 бөлмө, спальный бөлмөсү экен. Мынакей, бул тараптан кире турган болсок, мынакей, ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бул жагы террасага чыккан, бул жакта дагы эшиги бар туугандар. Анан бул тарапта өзүнчө гардеробный. Мынакей, гардеробный кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар, азыр наркы комнатасы ыңгайлуу экен да, ошол жагын бир катар көрсөтөйүн. Мынакей, бул тарабы дагы өзүнчө ошондой комната экен, көрдүңүздөр. Терезелери күңөйбөт болуп калтырылган, бул жагында өзүнчө ушул гардеробныйга ылайыкташтырылган. Кааласаңыздар, бул жерин жанагы ата-энелердин санузел, душ, жуунуучу бөлмөсү кылып койсоңуздар дагы болот. Себеби мына жуунуучу бөлмөгө жанаша жайгашкан, бул жерден турба, суу турбаларын ушул жерден чыгарсаңыздар болот экен. Бардык үйлөргө ошол интернет токтору тартылып киринген, бардыгынын орду бар. Улап эле койсоңуздар болду туугандар. Негизги тетиги жерге, ошол жерге интернет чубалгысын алып келип, Wi-Fi'дин ордун дагы коюп коюптур. Ошол жерден Wi-Fi'ды кошуп алсаңыздар дагы болот. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан, 12ге 14 болуп салынган үй туугандар. Бардык документтери так таза колдо. Ак Ордо 2 конушу, Нур көчөсү 23 даректе.
Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.